Бүгүн биз биринчи жардам көрсөтүү жөнүндө маек курабыз. Айта кетейин, 9 сентябрь күнү, ушул жуманын ишемби күнү майрам белгиленет. Бүткүл дүйнөлүк биринчи жардам көрсөтүү күнү. Бүгүнкү биздин коногубуз Бухарадинов Рысбек Мухамбетович, биринчи жардам инструктору. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Биздин темага кирердин алдында өзүбүз жөнүндө бир аз тааныштыра кетсеңиз, биздин телекөрүүчүлөргө өзүбүз жөнүндө айтып бериңиз. Ушул бүгүнкү күнгө чейин ушул биринчи жардам инструктору болгонго чейин кандай жумуштарда алек болуп келдиңиз? Эми кыскача айта кеткенде 1992-жылы Нарын медициналык училищесын бүткөм, фельдшер бөлүмүн. Ошо бүтөр заматтан баштап, март айынан баштап ушул күнгө чейин тез жардам кызматында кызмат өтүп келген Бишкек шаарында. Андан тышкары анын ортосунда 10 жыл өзгөчө кырдаалар министрлигинде куткаруу кызматында Бишкек шаарында 10 жылга жакын эмгектендим. Абдан кызыктуу. Мына бүгүн алдыбызга атайын коюп, мына манекен менен отурабыз. Бул манекен эмне үчүн даярдалган жана бунун жардамы менен эмнелерди көрсөтсө болот? Бул манекендерди биз эмне учурда колдонобуз? Жана айта кеткендей, куткаруу кызматынын жоокерлерин, андан тышкары ар кайсы тайпаларда, ар кайсы ишканаларда адам саны 100-150дөн көбүрөөк болсо, ошол жерде бирке ичине куткаруу кызматы, андан тышкары медициналык пункт деп коебуз, ушундай жер болуш керек. А жерде ар кандай адамдардын өмүрү коркунучка келген абалдарда, бул кан агуу, ар түрдүү сыныктар болсо, ден соолугуна байланыштуу оор учурлар келгенде, ошондо жардам көрсөткөндү билген медициналык кызматкерлер болуш керек. Андан тышкары биринчи жардам көрсөтүү бул элдин баарына керектүү нерсе. Анткени жана айта кеткенде, мына 25 жыл болуп калды тез жардамда иштегениме, медицинада жүргөнүмө. Ошонун ичинде канча деген жол кырсыктары, канча деген өзгөчө кырдаалдар болот. Ошол жерде адамдар туура эмес жардам көрсөткөндөн, мисалы орто эсептен 10 адамдан 6су туура эмес жардам көрсөтүлгөндөн зыян болуп, же кийинкиде мунжу инвалид болуп калышы мүмкүн. Ошол себептен биринчи жардамды элге жеткирүү биз эң алгачкы маселелердин бири деп ойлойбуз. Чоң рахмат. Көп эле учурда мына мен байкап жүрөм, ошол социалдык жанагы сеттерде, жанагы телевизордон деле көрүп жүрөбүз. Көп учурда мисалы болсо жанагы жол кырсыгы болгондо көп адамдар телефонуна тартып эле туруп калышат, же скорый помощька, тез жардамга чалып эле анан күтүп туруп калышат, же тез жардамды көрсөтсө дагы көп учурда туура эмес көрсөтөт. Ушул негизги себеби болуп бул мындай маалымат жоктугунан, туурабы? Ошону сиз туура көрсөткөнгө ошол менен алексиз. Бүгүнкү мына телеберүүнүн ичинде ушул мына манекен менен кандай ушул тез жардамды көрсөтүү боюнча кандай ыкмаларды көрсөтө алабыз? Эми жана айта кеткендей, ар кайсы жол кырсыктар болгондо адамдар туура эмес жардам көрсөткөн себептен адамдын абалы оорлоп кетип, же такыр зыян болушу мүмкүн. Ошол себептен тез жардамды ушундай эң биринчи алгачкы жардамды көрсөткөндө туура билиш керек. Эң биринчи жол кырсыгына жардам көрсөтүп биз келсек, тез жардам же куткаруу кызматы келгичекте эч качан адамды унаанын ичинен кол бутунан жулкуп, силкип, сүйрөтүп чыкпаш керек. Эмне себептен? Анткени шопур же жанында отурган жүргүнчү бел курун тагынбаган себептен уна катуу урулганда адам астыга кетип, чекеси, пешенеси менен, бети менен маңдайкы панелге тиеп, кайра артка болгондо, эгер моюн жөлөгүчү жок болсо, баш артка кайрылат да, моюн омурткалары сынып кетиши мүмкүн. Ошол маалда адам эс учун жоготуп, башы ылдый болуп мынтип турганда, биздикилер жардам көрсөткөндү билбеген адамдар адамды жулкуп чыгарган маалда моюн омурткалары жүлүндү кысып калып, же адам зыян болуп калышы мүмкүн, же кийин жана мунжу инвалид болуп, колу буту иштебей шал болуп калышы мүмкүн. Ошол себептен муну туура чыгарганды билиш керек. Туура чыгаргандан башка дагы ошол керектүү жанагы каражаттар болот да, шина деп коет, атайын ошондой кое турган, моюнга кийгизе турган жанагындай немелер бар.
андай атайын алдағы болуш каражаттар, керек. атайын кызматтарда болот. Эгер сиз жол кырсыгын баягы күбөсү болуп калсаңыз, жол кырсыгында жардам келчү кызматтар алыс жерде болуп калса, ошол жерде бир коркунуч болуп, машина ууна өртөнүп кетип, же бири кыядан бир жерге же сууга түшүп, же бир жардам кулагыдай болуп турган маалда, Ошондо алып чыгыш ошол керек. маалда адамды чыгарганга аракет кылыш керек. Эң жөнөкөй муну роутек ыкмасы деп коет. Ошондо адамды кантип чыгарабыз? Эми бул жерде Колу жок да, ошол колу жок, колу керек эми да. мындай болжолдоп көрсөткөндө, мисалы кыскача эле көрсөтүп коеюн, адам башы мындай болуп турса, ал адамды башын артка көтөрүп жибербестен, акырын арт жагынан келип, Ооба. эки колду мындай кылып, бир колду карасаңыз чыкыйдын тушуна, экинчиси менен эгин бирге кармап туруп, анан башын артка мындай түздөйбүз. Андан кийин көкүрөккө өзүбүзгө кысып туруп, анан кол астыбызда эмне болсо, кийим-кечек, шарф, керек болсо жада калса шымды деле акырын чечек алып, белге уруп жиберип туруп, мындайдан акырын уруп туруп, анан бул адамды акырын башын эки жакка кыймылдатпастан, акырын бекем кармап туруп, анан унаадан акырын чыгарабыз. Бул аты боюнча, автору боюнча роутек ыкмасы, жанагы кысылуу болуп калса, жол кырсыгы болсо, эс үчүн жоготкон адамды ар кайсы жерден таза, баягы кенен жерге алып чыгуу ыкмасы, ошо роутек ыкмасы деп коет. Эсин жоготкон учурда. Эси мындай бар болуп, же өзү мындай машинадан чыккан кезде дагы, же машинада кээ бир учурда жанагы мындай ременди такпай жүргөн учурда болсо, сыртта жаткан болот. Жерде, асфальтта. Андай учурда, мисалы дем албай жатса. Эң биринчи ыкмалардан эмне? Келип алып эле баягы адам эс учу жок жаткан адамдын жанына биз келип калсак, мисалы мындай жатып, адам жерде жатса, эң биринчи жүгүрүп келбестен жакындагандан кийин эки жакты караш керек. Эч коркунуч жокпу? Адамды куткаргым деп баягы жакын келе калып, өзүң бир кырсыкка учурап, кайра сага да жардам керек болуп калат. Ошон үчүн коопсуздук, эң алгачкы бул коопсуздук. Эң биринчи эки жакты карап, эч коопсуздук, мындай коркунуч жок, андан кийин адамга келип туруп, акырын ийинден, ай чоң жигит, эмне болду? Сизге жардам керекпи деп. Эгер эчтеке жооп бербесе, онтогонун эчтеке чыкпаса, акырын башты ылдый кылып туруп, мындайдан кылып туруп, тыңшап көрүш. Кулак менен дем алуу жолдору ооз мурун тушуна жакындатып, дем барбы жокпу, ошону тыңшайбыз. 4 манжаны кекиртек тушуна коюп туруп, 4 манжаны түз моюн омурткаларды көздөй ылдый бассаңар, ошондо күрөө тамырды сезесиңер. Күрөө тамыры согуп атканын сезесиңер. Андан тышкары көз менен көкүрөк көөдөн дем алып атабы, көтөрүлүп атабы, түшүп атабы, ошону байкайбыз. Эгер мунун бири жок болсо, 10 секунд ичинде муну баалайбыз, 1, 2, 3 деп ичибизден санайбыз. Ошол маалда деми жай болуп акырын чыгып калса, же болбосо көкүрөк көөдөн кыймылдаса, анда кайра калыптандыруу абалына, ыкмасына салып, капталдап жаткырабыз. Эгер мунун бири жок болсо, биз кайра жандандыруу иштерин жүргүзөбүз, ыкмасын. Кайра жандандыруу ыкмаларын ушундай ыңгайлуу элеби, ушундай көрсөткөнгө? Ушундай ыңгайлуу эле, туура эле көрсөтө берсек болот. Бирок биздин операторлорду мындай сураш керек, мындай жалпы камера менен бул жактан көрсөткөнгө, эгерде мүмкүнчүлүк болсо. Азыр болсо сиз мага инструктаж берип туруңуз, кандай туура болот. Мен ошого аракет кылып көрөйүн, кандай туура болот. Жакшы болот. Биринчи мына байкайбыз. Силкип көрөбүз. Адам эсин жоготуп, такыр эки жакка мынтип сөөктөн жугушпастан, эметпестен акырындап. Жооп бербейт, мынтип көрөбүз. Жооп бербеди. Жооп бербегенден кийин байкаш керек. Байкаш керек, реакциясы барбы? Колуңузду бияка коюп, күрөө тамыры согуп атабы, кулакты жакындатып, бияка көз менен көкүрөк көөдөнү биякта карайбыз. Көз менен бул жакты карайбыз. Дем барбы, жокпу? Эгер дем болсо, бияк көкүрөк кыймылдайт. Эгер мунун бири жок болсо, 10 секунддун ичинде мунун баарын байкайбыз. Эгер мунун бири жок болсо, жардам көрсөтө баштайбыз. Эң башында, эң алгачкы башын чалкалатыш керек. Эмне себептен башын чалкалатабыз? Анткени дем алуу жолдору ачылыш керек, түз болуп. Ошон үчүн колуңузду башына, чекесине коюп,
3 манжаңызды мындай төртөөнү мындай кылып туруп, эктен кармап туруп, башты чалкалатасыз. Эч качан колду мындай мойнунун астына салып, анан мынтип чалкалатканга болбойт. Эмне себептен? Анткени мойну салып, адам денеси бош, эс үчүн жооп турганда, бош турганда, колду салып туруп, мынтип жибергенде, мойну муртка кайрылып, сынып кетиши мүмкүн. Ошол себептен эктен кармап, чекеден кармап туруп, мындай аркалайбыз. Андан кийин мына могу дем алуу жолдору баары түз болуп ачылат. Түз болуп ачылып калат. Ачылды. Андан кийин оозун ачабыз. Оозду ачып, оозун ачып карайбыз. Ичинде барбы нерсе жокпу? Кийим этиштери болсо аларды чыгарабыз. Оозуна кум, кан, башка нерселер же ошол жол кырсык астында бирдеме жеп чайнап бараткан болсо, анын баарын акырын тазалап чыгарабыз оозунан. Баягынын баарын чыгарып туруп, андан кийин башы чалкалап турат, кайра текшеребиз. Дем барбы, пайда болдубу? Күрөө тамыр соктубу, көкүрөк көдөн көтөрүлүбү? Мунун бири жок болсо, анда кайра жандандырууну баштайбыз. Кандай аны башташ керек? Эң биринчи аныңыз туура, эң биринчи колду кайсы жерге коюшту билиш керек. Көкүрөк көдөндү ачып туруп, мындай кылып көрсөтөлү, кайсы жерден азыр. Мындай кылып туруп коюп көрсөтөлү. Көкүрөктүн так ортосуна кылыш керек. Эркек киши болсо, кийимин өйдө көтөрүп алып туруп, эмчектин учунан бул учка болжолдоп сызык кылып туруп, көкүрөктөн ылдый киндиктигөсү сызма кылып туруп, ортосуна так ошол жерге алакандын кырын коесуз. Алаканды бул жака көрсөтүп коелу, кандай туура болот койгондо. Туура койгондо эч качан алаканды кыры, ошондо алакандын кырына күч тең келиш керек. Басканда чыканактар эч качан бүгүлүп кетпеш керек. Түз коюш керек. Түз коюп туруп, анан кичине кол кайрыла түшөт. Кичине мындайраак болуп калат, ошондо бая басканда ыкмасы туура болот. Анан манжалар сол тарапты же оң тарапты караш керек. Эч качан манжа ылдый киндиктигөстө же өйдө эки жакты карабаш керек. Жанагы басканы туура эмес болуп калат. Туура эмес болот. Ошол себептен колду туура коюп туруп, мүмкүн болсо астыңкы басчы колду үстүңкү басып аткан кол менен манжаларды өйдөрөөк тартып туруп, күчтү тең салмак бир келтирип туруп, 5-6 сантиметр тереңдикке базабыз. 1 мүнөттө 100 жолу басышыбыз керек. Көкүрөк көдөн тез, ошондо ылдам болот. Ушундай ыкмада, ушундай темпте болуш керек. Ылдам. Муну кайсы учурга чейин санайбыз? Азыр өзүнүн ыкмасы боюнча 30 жолу көкүрөк көдөнү басып, мүмкүн болсо таза бет ачы болсо, оозуна коюп. Эгерде эки адам болсо, бир адам болсо, бул жакты база берет. Бирөө оозу мурдунан дем жөнөтүп турат, бирөөсү көкүрөк көдөндү. Мисал карап туруңуз. Азыр бир канча жолу бул жакта 30 жолу базасыз. 1 колуңузду албай турасыз. Ушу боюнча 30. Орто эсеп менен 30. Колду албай турасыз, мен үйлөйм. Үйлөгөндө мына көтөрүлө түштү. Мына байказагар мына көтөрүлө түштү. Эгер көкүрөк көдөн көтөрүлбөсө, анда дем кетпейт. Анда мойнду жакшылап, чалкалатып туруп, түзөп туруп, андан кийин мурун жаап туруп, мурунду сөзсүз жабыш керек. Анткени үйлөгөн дем кайра мурундан сыртка чыгып кетиши мүмкүн. Ошол себептен андан кийин кайра 30 жолу. 30 жолу базы, кайра оозуна 2 жолу үйлөп турабыз көкүрөк көтөрүлүшүн. Муну кайсы маалга чейин жасаш керек? Бул менин оюмча кан жүгүрө баштаганча, мындайча айтканда бети боз болсо, бети мындай кызара баштаганга чейин. Кызыл жүгүрүп, көзүн ачсаңыз көзүнүн аректери жарыкка кичирейип чоңоюп, андан тышкары кол менен улам күрөө тамырды акырын байкап туруш керек. Пульс барбы? Согушу болсо, күрөө тамырда согуу сезебиз. Анан профессионалдуу жардамчылар албетте эң башында эле чала башташ керек. Ал эң башында эң биринчи жардам көрсөтөр астында эле бирөөнү сураныш керек. Анан көп эл турса, чалып коюңуздар дебей, сөзсүз бирөөнү кол менен көрсөтүп. Ак көйнөк жөн жегит. Такташ керек. Баягы тез жардамга чал деп. Шапкачен байке деп мынтип, сиз чалып коюңузчу тез жардамга десе, адам көп болгондо чалып коюңузчу десе, ар бири бири-бирине ишенип, ошо 10 адамда мисал бирөө да чалбай койушу мүмкүн. Андай дагы бар. Так, эми мындан кийинкисине отура берсиз. Мындан кийинки бул болсо жанагы жол кырсыгында
болгон окуяларда кандай ушул биринчи тез жардамды көрсөтүү ыкмасын. Эми болсо мындай жөнөкөй биздин жашообузда мисалы жанагы тойдо отуруп эле мисалы тамагына эмес башка ошол жолуна кетип калып ошого какап калган учурда ошондой учурлар да болот. Какап калуу ушундай окуялар көп эле болот. Бизде кыргыздарда өзгөчө күз-күзүн той торопу башталганда кемпир чалдар үйдөн кичинекей балдар соймолоп жүрүп деле оюнчук. Мисалы мына ручканы деле башына калпагын азыр тыйындар чыккан баарыбыз колдонобуз. Кийим-кечекти илип койсо чөнтөктөн түшүп калып кичинекей бала оозуна салып жиберип. Мына мисалы кичинекей баланы мына жутуп алды. Мисалы батарейканы жутуп алды, пульттун батарейкасын жутуп алды. Пульттун батарейкасын жутуп алды. Бети бозоруп кетти, көгөрүп кетти, бети көгөрө баштады, бозоруп. Мына эмне кылыш керек? Эң биринчи ар дайым эгер кичинекей наристе бала эс учун жоготуп, жыгылып калса, ыйлабастан, эч жерин көрсөтүп, же мынтип экиртен карамабастан жөн эле боп-бос болуп сиз айткандай жыгылып калса, андай баланы акырын көтөрүп туруп, эң биринчи оозун ачып караш керек. Эс учун жоготкон наристенин оозун караш керек. Мүмкүн бая тыгылып калган нерсе, кекиртени туруп калган нерсе мүмкүн болсо, кол менен тартып чыгарганга мүмкүн болсо, чыгарганга аракет кылат. Эгер чыкпаса, кичинекей наристе баланы жаңы жөрмөлөп жүргөн баланы акырын кармайбыз дагы, карагыла. Сөймөйдү оозуна салып, бармак менен жана 3 манжа менен жаагына бекем кармап, фиксация деп коебуз, бекем кармайбыз. Андан кийин баланын башын ылдый кылып туруп, тизеге мындайдан коебуз. Эмне себептен мен башын кармап атам? Бул жака көрсөтөбүз. Анткени баланын башын мынтип кармабай коюп туруп, далга мынтип урганда, кичинекей баланын башы салмактуу келет, баш артка кетет да, омурткалары ушул Джефферсондун сыныгы деп коет, 6-чы, 7-чи мойын аркалары сынып кетип, баланын жүлүнү ысылып калып, какабастан өлүлбөй, ал бала мойну сынып, жүлүнү ысылып калган зыян болуп калышы мүмкүн. Ошол себептен кичинекей бала какканда сөзсүз оозунан ачып туруп, оозу бекем кармап, жаа кыймылдабастан. Мындайынан тизеңизге ылдый кылып туруп, башы ылдыйраак болуш керек. Алаканды жайып туруп, өйдөдөн ылдый, мынтип 5 жолу акырын урабыз. Ошондо оозундагы байкакап туруп калган нерсе чыгыш керек. Эгер ал чыкпаса, эмне кылабыз? Эгер чыкпаса, акырын баланы мындайдан коюп туруп, кичинекей бала деп коелу, 1 жашка чейинки бала болсо, 2 эмчектин ортосуна 2 сөймөйдү коюп туруп, акырын базыш керек. Канча тереңдикке? Ошондо 1,50 тереңдик. 3 жашар же 5 жашар? 5 жашар болсо 1,50. Ошондо көкүрөктүн тереңдиги жарым, эми ошондо 3,5 өтө терең эмес. Өтө терең эмес. Мындай басканда бая туруп калган нерсеси кысылып, ашказандан кысылып сыртка чыгышы мүмкүн. Эгер ал чыкпаса, баланын оозу мурдун сүрүп тазалай калып, оозу менен мурдун бир алабыз мындайынан. Көрдүңүзбү? Ооба, көтөрүлүп атат. Көтөрүлдү. Эң биринчи үйлөй баштаганда балага 5 жолу үйлөйбүз. 1, 2, 3, 4, 5. 5 жолу үйлөдүк. Түз жаткырабыз. Акырын коюп туруп, жанагы 2 манжа менен 2 эмчектин ортосуна коюп туруп, мындай ыкмамен 1,5 сантиметр тереңдикке 1,5 сантиметр 2 сантиметрге чейин бул баланын көкүрөгүн 15 жолу базабыз. 5 жолу үйлөп, эң башталгыч баштаганда 5 жолу үйлөп, андан кийин 15 жолу базып, андан кийин 2 жолу үйлөйбүз. Азыраак мына үйлөнүп кетти. Кана бул жака көрсөтөбүз. 5. 2 жолу экинчисинде баштан 2 жолу үйлөп туруп, андан кийин дагы 15 жолу улантып, ушинтип уланта бересиз. Бирок кийинки ушу кичинекей балдарга жардам көрсөтүү ыкмасы Европалык кайра жандандыруу кеңешмесинин кеңештери боюнча биз иштейбиз. Мурунку жылдарга караганда кийинки жылдары ушундай айырмалана баштаган. Акыркы өзгөрүүлөр 2015 менен. Азыркы чыгып аткан китептер боюнча бир ыкмалар боюнча 15 жолу көкүрөк көдөнү басып, 2 жолу үйлөп атабыз. Көп жерлерде
30 жолу көкүрөк көдөнү басып, 2 жолу үйлөнбөй. Бул эмне менен байланыштуу? Салмагы менен, ошол жашы менен байланыштуу? Салмак жаштан тышкары, мисалы биз кайра жандандыруу ыкмаларын колдонуп атканда адамга, балага деги дем алуу жолдору ачылып, ушундай кан айлануусуна биз болгон 30% гана мүмкүнчүлүк берип аткенбиз. Ушундан мисалы 100%тан тышкары Эми кантсе дагы бул болгон мүмкүнчүлүк мүмкүнчүлүк берип атканыбыз ошо болгон 30%. Ошол себептен 30 жолу кылганда өпкөгө көбүрөөк баягы көкүрөк көдөнү басканда жүрөк 30 жолу кысылганда насос сыяктуу канды соруп айлантып баягы кан көбүрөөк болуп турат. А 15 жолу кылганда жетишпей калып атат. Ошол себептен 30 деген ыкмасы ошол бардык жерлерде бекилип колдоно баштады. Абдан жакшы. Мына бул ымыркай мына жаш балдарга. Эми болсо мына чоң эле мындай неме болсо чоң киши ошол мисалы тойдун ичинде, тойдун ортосунда эле бир нерсе менен какап калды. Бети тим эле кызарып, көгөрүп, бозоруп түштү. Эми мисалы жана айта кеткендей кичинекей бала көрсөткөнгө жетишпей калып эле какап бети башы көгөрүп босоруп эле жыгылып калат. Чоң адам какаганда эмне болот? Чоң адам көздөрүн алайтып, колу менен кекиртегин кармап деп аракет кылат жөтөлгөнгө. Андайды сиз көрүп калсаңыз, адамдын өңү бозоруп, какап, көзөрү алая түшсө, жанына тура калып, далга уруа бербестен эң биринчи ал адамды жөтөлүңүз деп баягы сураныш керек. Эмне себептен? Ал адам кичине ийилиш керек. Ийилгенде бул жерде диафрагма деп коебуз, Бул жер кысылып, ашказан кызыла түшөт да, туруп калган аба бүгүлгөндө сыртка түртө баштайт. Иче карындар болсо ошол диафрагманы базат да басып турган. Адамдан суранабыз, жөтөлүңүз деп. деп катуу жөтөлсө, туруп калган нерсе чыгып кетиши мүмкүн. Эгер чыкпай калса, ал ыкмадан туруп калган нерсе чыкпаса, эмне кылабыз? Адамдын артына келип, адамды ийилтебиз, кичине мындай ийип туруп, колду жайып, эки далдын ортосунан астыдан өйдө 5 жолу катуу урабыз. Эмне себептен муну уруп атабыз? Катуу урганда көкүрөк көдөн титирей түшөт, кысылып турат аба, ичегилер өйдө туруп турат, катуу урганда экеси болот, көбөйө түшөт да, ошол себептен туруп калган нерсе сыртка чыгып кетиши мүмкүн. Эгер ал ыкмадан 5 жолу урсаңыз чыкпаса, анда ал адамдын артына тура калып, бул болсо геймлих ыкмасы деп коет, какап калганда жардам көрсөтүү. Эки колду мындай жайып, жакындап туруп, киндиктен эки эле өйдө, ана бул жакты көздөй. Киндиктен эки эле өйдө, бияктан киндиктен эки эле өйдө кылып туруп, эки колду бирге алабыз, кулпуча кылып туруп. Анан көкүрөктү бекем кысабыз. Катуу мынтип кысканда, дем чыкты. Дем чыга түшөт дагы, какап калган нерсе сыртка чыгып кетиши мүмкүн. Эгер ал болбосо, 5 жолуга италайбыз мынтип. Ошол малда чыгып кетиши мүмкүн. Эгер анда болбосо, адам уже эс учун жоготуп, жыгылып калса, кайра жана көрсөтө кеткендей, кайра жандандыруу ыкмасын колдонуп, оозун мурдун тазалай калып, оозун ачып, мурдун жаап, үйлөп, 2 жолу көкүрөк көдөнгө колду коюп, жанагындай 30 жолу базып, 2 жолу оозтон үйлөп, кайра жандандыруу ыкмасын колдонобуз. Ушундай ыкмалар. Ушундай ыкмаларды болсочу, мындай жөнөкөй эле ушул биздин жашообузда көп учурларда мындай канча жолу колдондугуз? Канча ушул адамдын өмүрүн сактап калганга жардам берди? Эми 25 жылдан бери эмгектенип жүрүп, бир 10-15 адамга ушундай ыкмаларды колдондум. Ошондон бери 4-өсү жашап кетти. Көбүнчөсү куткаруу кызматында сууга, көлгө чөккөндөрдү ошолор чыгаргандан тез жардамда иштеп жүргөндө да көп окуялар болду. Ушундай адам дем алуу жолдору баягы бузулушу болуп дегенде, ал жеке эле сууга чөкпөстөн муунуп асынып калышы мүмкүн, кар көчкүдө калышы мүмкүн, кум топурак басып калат, жер казуу иштерин электр тогу менен электр тогу урганда ар бир ушундай сырткы таасирлер деп коелу, жүрөккө таасири болуп, жүрөк токтоп калган маалда дайыма ушундай ыкмаларды колдонобуз. Эмне себептен баягы ушунча көп жардам көрсөткөн адамдардан кандай аз пайызы жашап кетти деген себеби,
бизге Пайыз тез мардам Ооба. тез Тез жардамга, жардамга баягы кечирээк. кеч билдирген себептен ал бир, жолдун алыстыгы эки. Анан биз келечекте ошол жердеги адамдар биринчи жардам көрсөтүү ыкмасын билбестен ушундай көп нерселер болуп кетет. Ошол себептен ушул ишемби күнү 9-сентябрда биз элге жеткирели, эл көп адамдар, жаш студенттер ошо жардам көрсөтүү ыкмаларын үйрөнсүн деп Facebook'тагы Атайын иш-чара өткөзүп. иш-чара өткөрүп. Мына сиздин футболкаңызда эки эмблема турат. Бул кайсыл ушул коомдордун белгилери? Эми бул сүрөттөгү бирөөсү болсо KG врачи деп турат. Бул болсо Facebook социалдык жана айта кеткен тармактагы дарыгерлер тайпасы деп коебуз. Анын ачылганына 2 жыл болду. 2 жылдын ичинде биздин саны, баягы адамдардын саны 20 миңге жетти. Мындай түздөп жакшылап көрсөтүп коеюн, анткени бүгүн биринчи кийишим жоро жолдошторубуз, баягы тайпалаштарыбыз мындай футболкаларды кийип, ишемби күнү 9-сентябрь күнү Бишкек шаарында Горький атындагы көчөсүндөгү 142 номурдагы Бишкек шаардык куткаруу кызматында, ошонун борбордук куткаруу кызматында, ошолордун аянтчасында ошо шаардык акция өткөрөбүз биринчи жардам боюнча. Анын кимдердин колу бош болуп мүмкүнчүлүгү болсо келип көрүп кетсе болот. Сиз чакырып атасыз. Мен чакырып атам. Бүгүнкү ошол айта кетмекчи, экинчиси бул жерди жакшылап карасаңар, жаш дарыгерлер ассоциациясы деп коет. Бул дагы жекеле Facebook'тагы социалдык тармактардагы жана тайпалардан тышкары, булар Кыргызстандагы жаш дарыгерлер тайпасы деп койсок болот, ассоциациясы. Булар абдан күчтүү жана абдан кандай ынтымактуу тайпалардын бири деп коелу. Алар эми алга сөз көп керек. Алардын иши боюнча эң жакшы кызматтардын, баягы эң жакшы күчтүү тайпалардын бири деп айтсак болот. Бүгүн биз ушул убактыбыз бир аз эле, анткени болсо ушул мына жолдо болсо өтө эле машиналардын көптүгүнөн же мына жаңы окуу жылы башталды, ошол менен байланыштуу бир аз кечирээк башталды. Сизге мындай эркин микрофон берейин дедим эле, өзүбүздүн ушул кесиптештерибизге, анан кийин жалпы ушул биздин калкка, ушул телекөрүүчүлөрүбүзгө сиздин мындай сөзүңүз, каалоолорубузду айта кетиңиз. Эми каалоолорду айта кеткенде, жаңы окуу жылы башталды. Мектеп окуучуларына, бардыктарына жана студенттерге жаңы мектеп болсосун аттаган баягы биринчи класска барган жаштарга бардыгына ийгилик каалайм, жакшы окусун, жакшы билим алышсын. Анткени мектептен алган билимибиз бул жашоо турмушка жолдомо деп коет эмеспи. Ошону мектепте кандай жакшы билим алып, жакшы окуса, кийин жакшы адамдардан болушат деп ойлойбуз. Ошондой эле элдин, кыргыз эл журтуна тынччылык, болгон жакшылыктарды дегендей, элибиз оорубасын, жамандык болбосун, өзгөчө кырдаалдар болбосун. Анан эгер бир нерсе да орто эсептен болуп кетсе дагы, бир адамдар бири-бирине ошол жердеги адамдарга кайдыгер мамиле кылбастан биринчи жардамды, алгачкы жардамды көрсөткөндү билишсин деп. Албетте, мына бүгүнкү телебирүүнүн ичинде ушул сиз көрсөткөн ыкмалардын жардамы менен адамдын өмүрүн сактап калууга ушул мүмкүнчүлүк болот деп. Чоң рахмат сизге. Дагы бир жолу эстете кетсеңиз, бүгүнкү деймде ишемби күнү боло турган ушул иш-чара жөнүндө жана дагы бир сыйра чакыра кетсеңиз. Эми дагы бир сыйра кайталай кетейин. Ишемби күнү саат 10-до, 9-сентябрь күнү саат 10-до Горький 142 адреси боюнча, дареги боюнча Бишкек шаарында куткаруу кызматынын аянтчасында дүйнөлүк биринчи жардам күнүнө карата ушундай биздин акция өтөт. Ошол жерге келип кетиңиздер. Кимдин шаарга келе албаган же жумуштан бошобостон алыс жерде жайгашкандар болсо, Facebook социалдык тармакта KG врачи деген тайпабыз бар. Ошол жерден бардык информацияны алып, көрүп, карап
комментарияларын берип, ооба, ушинтип баягы биринчи жардам жөнүндө көбүрөөк маалымат алсаңар болот. Чоң рахмат сизге. Бүгүнкү биздин телекөрүүчүлөрүбүзгө Манас жаңырыгы телеканалын көрүп жаткандарга Доктор Плюс аттуу телеберимибизде бүгүнкү биздин коногубуз биринчи жардам көрсөтүү боюнча инструктору Бухарадинов Рыспек Мукамбетович. Чоң рахмат сизге дагы бир жолу. Бүгүн өтө кызыктуу мындай телеберүү болду деп эсептейм. Бүгүн биз мына могул манекендер менен, мына жаш ымыркай баланын манекени менен жана чоң кишинин манекени менен тез жардам биринчи жардамдын ошол туура ыкмаларын ошондон күбө болдук. Кандай туура болот. Чоң рахмат сиздерге. Ар бир жуманын 3-күнү кечки саат 7-де Манас жаңырыгы телеканалында Доктор Плюс аттуу телеберүүсүндө көрүшкөнчө силерге кааларым мен чын ден соолук жана силер менен болгон Элзар Токтоназаров. Кийинкиде көрүшкөнчө.